Салам достор, баарыңыздарга кутман кеч. Кечки тамакка кандай тамак жасарыңызды билбей турсаңыз, эң эле ар бир үйдө бар продукциялардын негизинде оңой жана бат жасалуучу тамак. Бул тамактын рецебин көбүнчөсүн айымдар билсе керек. Себеби бул тамак ар кайсы жерде ар кандай аталат экен, региондордо. Мисалы бул тамактын аталышын сиз кандай атайсыз? Кээ бир жерде челпек дейт экен, ал эми кээ бир жерлерде жупка, челпек же болбосо жөн гана лапша, кыскасы суюк камырдан жасалуучу ушундай тамак. Биз алгач камырын ушинтип жумуртка кошсок абдан жакшы болот камыры. Жумуртка аралаштырып камырын жууруп даярдап алган соң кадимки эле этти, сабизди, пиязды куруп, бышырып алабыз дагы. Үстүнө суу куюп, анан демдеп коебуз. Андан соң жакшы эти бышкандан кийин, шорпо даяр болгондон кийин үстүнө ушундай кылып даярдап алган картошкаларыбызды салабыз. Картошкалар бышайын деп калганда камырыбызды ушундай кылып жайып алып, туруп, үстүнө салып бышырабыз. Бул ар бир үйдө эле жасалуучу тамак болсо керек, абдан жегиликтүү, даамдуу. Балким билбегендер болсо рецебин сунуштайм жана сизде аталышы кандай аталат, комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Дагы көптөгөн тамактардын рецептери менен бөлүшөбүз. Сиз дагы өзүңүздүн эң мыкты деп билген тамактарыңыздын рецептери менен бөлүшө кетсеңиз болот. Оригиналдуу, оңой жана тез арада жасалуучу тамактардын рецептери менен. Эмесе каналга катылганды унутпаңыздар. Сөзсүз түрдө подписаться бөлүмүн басып, видеолорго комментарий жазып, лайк койгонду унутпаңыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Баардыгыңыздарга ушундай үйдөгү эң оңой, ылдам жасалуучу тамактардын түрлөрүн сунуштайм.